Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев ата мекендик ишканалар менен таанышуу алкагында Чүй облусунун Сокулук айылындагы биовид дары-дармек чыгаруучу заводдун ишмердүүлүгү менен таанышты. Анда өндүрүштүк жайларды, лабораторияларды кыдырып чыгып, ошондой эле жаңы заводдун имаратынын курулушун көрүп чыкты. Ишканага барууда Бакыт Төрөбаев фармацевтикалык өнөр жай ассоциациясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жыйында тармактын актуалдуу маселелери, анын ичинде мамлекеттик колдоо, маркировкалоо, дарыларды каттоо жана экспортту өнүктүрүү маселелери талкууланды. Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоого алууну жактай турганын билдирди. Биздин максат ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо, экономика, өнөр жай тармагын, анын ичинде фармацевтика тармагын мындан ары өнүктүрүүнү камсыз кылуу. Бул импортты алмаштыруу маселелерин чечип, өлкөнүн ички рыногун тийиштүү дары-дармектер менен камсыздап, келечекте экспортко чыгууга мүмкүндүк берет, деди Төрөбаев.